Манас район мамлекеттик нотариалдык кеңсесинин курулушу 2020 жылы башталган. Аталган имараттын курулуш ишине 3 миллион 165 000 сом жумшалып, мамлекет тарабынан каржыланган. Юстиция үйү долбоору 2020 жылы Юстиция министрлиги тарабынан кабыл алынып, анын алкагында аймактарда юстиция кеңселери курулуп, пайдаланууга берилүүдө. Мындан сырткарда үчөө бүтүлүшү күтүлүүдө. Бул Ысык көл областынын Жети Өгүз районунда, Нарын областынын Жумгал районунда, Ош областынын Кара Суу районунда. Бул жерде квадрат метри 160 квадрат метрде түзөт. 3 миллион 165 000 сомго тендердин жыйынтыгында утуп алган жеке ишкана курулуш иштерин бүтүрүп жүргүзүп атат. Ал эми эмеректеринин ичинки жабдууларына Европа биримдигинин кыргызчасында укук үстөмдүгү долбоорунун алкагында алар жардамдашып, ошол эмерек оргтехникаларды беришти. Жакынкы күндөрү имаратка эмеректер, компьютердик техникалык жабдуулар жана тийиштүү шаймандар алып келинип коюлат. Толук кандуу иш жүргүзүлөт. Манас район мамлекеттик нотариусу Космира Шамшиева кубанычта. Ал бүгүндөн баштап жаңы имаратта иш ыргагын улантат. Буга чейин жеке турак жайларга көчүп иш алып барып келишкенин айтат. Мурда мамлекеттик нотариус жеке жаранга тийиштүү болгон кеңседе отурган. Мурдагы нотариустар ал ыңгайсыздык жаратып келген. Министрликтин өзүнүн зданиясы болгон эмес да. Эми азыр бүгүнкү күндө ачылып атат. Бул здания жаңы бардык шарты менен жакшы, жылуу, ичинде суусу бар, свети бар, жана бардык шарттары менен элге ыңгайлаштырылып, жаңы курулуп бүттү. 2020 жылы октябрь айында бул жерге капсуласы салынып башталган. Ушу 1 жылдын ичинде Кудай кааласа бүтүп бүгүн кирип атабыз. Азыр элге жакшы шарт түзүлүп атат. Баарыбыз үчүн ыңгайлуу, ар бир кызматкерге ушундай бөлмөлөр бөлүнгөн, ичинде ушундай эмеректери менен азыркы күндө жакшы ыңгайлаштырылып берилди. Манас район мамлекеттик нотариалдык кеңсесинде адвокат, нотариус жана пробация органдарынын кызматкерлери иш алып барат. Ошондой эле мында акысыз юридикалык кеңеш берүү бөлүмдөрү да ачылды. Жаңы салынган имаратта бардык шарттар түзүлгөн, керектелүүчү эмерек жабдуулар менен камсыздалган. Дайыма клиенттер менен, кардарлар менен жолуга турган жерибизде болгон эмес. Бүгүнкү күндө мына өкмөт тарабынан жакшынакай имарат жай курулуп, эшигимде атым жазылып, телефондорум турат. Кардарлар келишип, өздөрүнүн кеңештерин алып кетип атат. Биз негизи эки багыт менен жумуш алып барабыз. Биринчиси юридикалык кеңеш берүү, акысыз. Бул бардык Кыргыз Республикасынын жарандарына, ошондой эле чет элдик жарандарга бардык шарттар түзүлгөн, кабинет жылуу, компьютер, интернет менен камсыз болду. Эми азыр имарат жаңы болгондугуна байланыштуу кардарлар келип атат тынбай эле, тиги баягы сейрек болсо дагы биринен бири угуп келип атышат. Юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жаңы салынган имараттын курулуш иши менен таанышып чыккан соң салтанаттуу иш-чарага катышты. Район акими жергиликтүү тургундарга юридикалык кызмат көрсөтүүдө жакшы шарттар түзүлгөнүнө токтолуп, имараттын курулуш ишине зор салымын кошкон жарандарга ыраазычылык кат тапшырды. Манас районундагы жергиликтүү жашоочулар жаңы ачылган кеңседен нотариалдык кызматтан пайдаланышат. Ошондой эле мында пробация органдарынын өкүлдөрү, адвокаттар юридикалык акысыз кеңештерди беришет. Гүлжамал Багышбекова, Чыңгыз Бокошов, Зина Акматова, Манас району.